Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Жаратылыш ресурстар министрлигинин мурдагы жетекчисинин уулу кармалды. Жер казынасын пайдалануу тармагындагы коррупциялык алдамчылыкты уюштурган деп шектелген жаран экс-министр Динара Кутманованын баласы. Белгилей кетсек, 25 июлда мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова коррупцияга шектелип кармалган. Ал мындай иштерге жалгыз эмес, туугандарын кошо аралаштырган. Эми минтип уулу кармалып отурат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жалпысынан жаратылышты өнүктүрүү фондунун кызматкерлери аралашкан кылмыш ишинин алкагында 9 адамга айып тагылганын тактаган. Экс-министрдин уулу кылмыш жоопкерчилигине качуу максатында ушул жылдын май айында Казакстанга чыгып кеткен. Андан кийин июнда Москва шаарына учуп кетип, кийинчерээк Стамбулда жүргөндүгү аныкталган. Ал Түркияда кармалып Кыргызстанга алынып келинди. Учурда УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди. Аялды 2 баласына кошу өлтүрүүгө шектелген Чынтемир Ашыралиев кечээ сотто көрсөтмө берип, көп нерсе эсинде жок экенин айтып чыккан. Айыпкер үй бүлөгө жардам берип келгенин, маркум аял экөөнүн ортосунда эч кандай жакын мамиле болбогонун айтты. Шектүү аларды өлтүрбөгөнүн, ал күнү маркум аял ичимдик ичип алып, кызын урушуп, сабап, чачынан жулуп жаткан дейт. Ал эч нерсе эсинде жок экенин, эсине келсе өлүк жатканын, корккондон милиция чакырбай кетип калганын билдирген. Ашыралиев балдарды апасы өлтүрүшү мүмкүн дейт. Биринчи көрсөтмөсүндө милиция кызматкерлери кыйнаганынан мойнуна алганын билдирди. Бирок ошол каргашалуу түндөгү видео соц тармактарда тарап, андагы кызды көтөрүп кирген адам шектүү экенин так даана тааныганга болот. Же кыргызчасынан боло берет деп күнөөнү өлгөн аялга шылтап, өзү сүттөн ак чыгууну көздөп жатабы? Эми бул иш тыкыр көзөмөлгө алынып, күнөөлүү өз жазасын тиешелүү түрдө алат деп ишенели. Эскерте кетсек, үрөй учурган окуя ушул жылдын 16 февраль күнү 5-Кичи районундагы батирлердин биринде болгон. Анда 51 жаштагы аял жана анын 17 жаштагы кызы менен 9 жаштагы уулу киши колдуу болгон. Бул кылмышка шектелип 37 жаштагы Чынтемир Ашыралиев кармалган. Керектүү документтерин көтөрүп алып, ары чуркап, бери чуркап, Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнө чейин кайрылып, бирок эч бир жерден майнап чыкпаган мурдагы аскер кызматкери Курманбек Абдыкеримов өлкө башчыга кайрылууга аргасыз болгон. Интернеттен күчү менен видео чыккандан бир күндөн кийин президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев кабыл алып, документтерине байланыштуу маселеде көмөк көрсөтүлөрүн убадалаган. Абдыкеримов видеодо айтып жаткандай, өткөн жылдын сентябрь айында Тажикстандын Кыргызстанга кол салуусунда алган жаракатынан улам жумуштан кетүүгө аргасыз болгон. Башка жумушка иштей албай калгандыктан жок дегенде өлкөнүн арзыбаган жөлөк пулун алайын деп тиешелүү документтерин чогултуп барбаган жери калган эмес. Ал ары жака бар, бул жака бар деп жарытылуу сөз укпаган соң президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө да кайрылган, бирок эч кандай майнап чыккан эмес. Мына бизде өлкө үчүн тикесинен тик туруп кызмат өтөгөн чек аралчыларга болгон мамиле. Буга чейин ооз толтура ошол кезде жабыркагандарга генемте бердик деп сүйлөгөндөрдүкү кандай болот? Ал генемтени деле тааныш тунуш менен алышкан жок беле деген ой келет. Анткени Абдыкеримов карапайым калкты тоготпогон кызматкерлерди айтып, ошол эле учурда таанышы барлар жөлөк пулун, генемтени алып жатканын белгилеген. Балким ошол топ ойногондой ары бери жиберген кызматкерлерге да тиешелүү чаралар көрүлөт. Себеби бул биринчи учур эмес. Мындай маселеге кабылгандар өтө көп. Эмне себептен кайрылып жатам? Эмне себептен биз ошол жактан элим, жерим деп жүрүп ушул нерсени алдык, ушул жаракат алдык, ушундай нерселер болду. Эмне себептен бизде кароо болбой жатат? Тааныш орлар алып атат. Ал ачык чындык. Бизге окшогон карапайым дыйкандын баласын эч ким карабайт.
Ошто дарыканада каракчылык жасаган 18 жаштагы шектүү кармалды. Окуя 13-октябрда саат түнкү 11-лерде болгон. Ал Ош шаарындагы Шакиров көчөсүндө жайгашкан дарыканалардын биринде болгон. Анда жаш жигит сатуучуну белгисиз курал менен коркутканын көрүүгө болот. Бирок дарыканада отурган кыз эч кандай коркпостон уюлдук телефону менен бирөөгө чалып, окуяны айтып жетишкен. Ал учурда шектүү акчаны өзү издеп, таап алып кеткен. Шектүү кармалып 2 айга камакка алынган. Анын колундагы куралы Макаров тапанчасына окшош пневматикалык тапанча экенин укук коргоо органдарынан билдирди. Ал окубаганы жана эч жерде иштебегени да белгилүү болду. Сегиз айда 2842 адам кызамык менен ооруган, алардын басымдуу бөлүгүн 4 жашка чейинки балдар түзөт. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиргендей, ооругандардын санынын көбөйүшүнө байланыштуу кызамыкка жана кызылчага каршы кошумча эмдөө өнөктүгү уланууда. Бул өнөктүк ушул жылдын 18-сентябрында вирус өзгөчө кеңири жайылып жаткан аймактарда, Бишкек, Ош шаарларында, Ош жана Чүй облустарында башталган. 4 жуманын ичинде 450 миңден ашуун бала вакцина алышты. Эмдөө 9 айдан 7 жашка чейинки курактагы балдар арасында буга чейин эмделгенине же кызамык жана кызылча менен ооруганына карабастан жүргүзүлүп жатат. Ошентсе да кызамык боюнча кырдаал Курчбойдон калууда. Окуу жылынын башталышы менен мектептерде жана бала бакчаларда ооругандар көбөйдү. Вирустун алдын алуу үчүн балдар топтолгон жамааттарга эмделбегендерди киргизбөө боюнча санитардык көрсөтмөлөр жөнөтүлдү. Мекеме кызамык коркунучтуу жана өтө жугуштуу вирустук оору. Аны айыктыра турган дары жок. Ал эми анын оор түрү өлүмгө алып келиши мүмкүн экендигин эскертти. Оорудан вакцина гана коргой алат. Социалдык тармактарда көлөмү ар кандай болгон 2-500 сомдук жаңы купюра кызуу талкуу жаратты. Жаңы сериядагы банкнота ушул жылдын майында жүгүртүүгө киргизилген. Улуттук банк видеодо көрсөтүлгөн ар кандай өлчөмдөгү купюраларды банкка өткөрүп берүүнү өтүнгөн. Бул банкноталар тиешелүү экспертизадан өткөндөн кийин гана маалымат берилерин билдирди. Нурпресстин жаңылыктар түрмөгүн YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.